Пайгамбарыбыз тозокто эмнени көргөн? Бир коом көрдүм, курсактары тоодой шишиген, ичине жыландар, чаяндар толгон эле. Алар ичинде кыймылдашып, азап берип жатышты. Адамдар ордунан турууну каалашат эле, бирок курсактары чоң болгондуктан жыландар, чаяндар кыймылдап азап бергенинен турушка күчтөрү жок болчу. Тура албай жыгылып кетип жатышты. Алар кимдер дедим. Алар үммөтүңөрдөн пайыз жегендер. Андан кийин дагы бир коом көрдүм. Аябай суусагандыктан кыйкырышып, ыйлашып, суу каалап жатышты. Аларга болсо оттон жасалган идишке кайнаган суу беришип, ичкиле деп зордоп берип жатышты. Алар идишти ооздоруна жакындаткан кезде ал суу өтө катуу кайнагандыктан жүздөрүндөгү эттер бышып, идишке түшүп жатат эле. Ичкен кезде болсо ичегилери бөлүк-бөлүк болуп, аркаларынан сыртка төгүлүп жатты. Булар кимдер деп сурадым. Үммөтүңөрдөн арак жана мас кылуучу ичимдиктерди ичишет эле. Андан кийин бир топ аялдарды жана эркектерди көрдүм. Аларды жезден болгон мештин ичине отургузушкан эле. Алардын астынан жалындаган от чыгып, алардын бүтүн денесин күйгүзүп жатты жана өтө жийиркеничтүү жаман жыттар чыкты. Булар кимдер дедим. Алар зына кылгандар. Андан соң тозокто бир канча эркек жана аялдарды көрдүм. Алардын азабы бири-бирине окшобойт эле. Ар бирине башка-башка азаптар берилип жатты. Аларды оттон болгон таяктарга асып коюшкан болчу. Эттери күйүп, ээрип түшүп, сөөктөрү эле калып жатты. Аллах Таала алардын эттерин мурунку абалына келтирет. Кайра күйүп, бышып, ээрип түшүп жатты. Кээ бирлери да оттон болгон чынжырга байланып, азапталып жатышты. Булар кимдер деп сурадым. Булар ден соолугу чың болуп туруп, намазды окубай таштагандар. Андан кийин тил жана ооздору кесилген жана ар кесилген сайын кайра мурунку абалына келген бир коомду көрдүм. Булар кимдер деп сурадым. Булар адамдарды фитнага, бузукулукка чакырган адамдар. Андан кийин бир топ адамдарды көрдүм. Алар өз жаактарынын эттерин үзүп, оозуна салышты да, жегиси келбей оозуна ары бери бекитип атышты. Азап бериштелери аларга «же» деп зордоп жатышты. Бул кайталанып, кайра эт жулунуп, азап бериштелери кайрадан аларды мажбурлап жедирип жаткан эле. Булар кимдер деп сурадым. Алар үммөтүңдөгү кээ бир адамдар сыяктуу бетке сындап, гыйбат айтып, артынан ушактагандар. Колдору, көздөрү, каштары, ооздору менен ишарат кылып көрсөтүп, шылдыңдагандар деди. Андан кийин бир топ аялдарды көрдүм. Алардын кээ бири көкүрөктөрү менен асылган, кээ бири буттарынан асылган эле. Кыйкырышып, бакырып, ыйлап жатышкан болчу. Булар кимдер? Булар зына кылгандар деп жооп берди. Ошондой эле балдарын боюнан түшүрүп киши өлтүргөндөр. Мен айттым: "Эй Малик, эшикти жап, карай турган күчүм калбады." Малик мындай деди: "Эй Аллахтын элчиси, берекелүү көзүң менен көрүп жаткан азаптарды үммөтүңө өзүң көргөндөй кабар бер. Үммөтүңдү күнөөлөрдөн коркут. Аларды Алланын буйругуна каршы иш кылуудан кайтар. Аллага толук баш ийүүгө үндөп, ибадат жолуна багытта. Аллахтын азабы катуу. Тозок 7 катмардан турат. Сиз көргөн жер биринчи гана катмары. Төмөнкү мындан да катуу." Аллах Таала Куранда Ал-Имрон сүрөсү 89-аятта мындай дейт: "Бирок Аллахка тооба кылгандар жана амалдарын түздөгөндөргө Аллах кечиримдүү, боорукер."